Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвада маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Алгач эле жакшы кабарларды сиздерге айта кетели. Кыргызстандын жоокерлери Минск шаарында өтүп жаткан аскердик парадка катышты. Парад Беларустун эгемендүүлүк күнүнө арналган. Продолжает шествие личный состав Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызской Республики. Командир парадного расчета гвардии полковник Душенбаев Нурбек Жалдошевич. Именем Героя Советского Союза Жымаша Асаналиева названа улица в Минске. Бизден чыган жоокерлерди, жигиттерибизди колдоп, бирден лайк басып, жакшы сөздөрдү жаза кетиңиз. Москвада жүргөн биздин мекендештерге эскертүү, Москвада дагы күн катуу ысып, көптөгөн жерлерде адамдын ден соолугуна зыян келүүдө. Андыктан негизи эле өзүңүздөрдү жана жакындарыңыздарды этияттаңыздар. Бул көрүп турган автобустун үстүндөгү баллон жарылган. Ал баллондун жарылуусунун себеби дагы ошол күндүн ысышы болушу мүмкүн деп эксперттер айтууда. Андан сырткары бүгүн катуу шамал болуп көптөгөн жерлерде шамал күтүлүүдө. Айрыкча шопурлар, биздин айдоочу мекендештер, дарактардан, курулуштардан, конструкциялардан алыс машинеңизди коюңуз. Маалыматты шопурлар, таксисттер группасына бөлүшүп коюңуздар, андан сырткары жакындарыңызда этият кылыңыздар. Күндүн ысыгында көптөгөн ушундай кырсыктар болуп атат. Абайлап жүрүңүздөр мекендештер. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Күн катуу ысыгандыктан бул крандын айдоочусу дагы 200 метр бийиктиктеги кранда эс учун жоготкон. Учурда аны куткаруу иштери жүргүзүлүп, аны түшүрүшкөн. Медиктер анын ден соолугуну кароодо. Өлкөбүздүн башчысы Садыр Жапаров ШОСтун саммитине катышуу үчүн Астанага кетти. ШКУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйыны 4-июлда башталып, анда президенттер кызматташуунун маанилүү маселелерин, регионалдык жана эл аралык саясатты талкуулашат. Андан сырткары Россиянын президенти Владимир Путин дагы ШОС саммитине катышуу үчүн Астанага келген. Россиянын президентин аэропорттон Казакстандын премьери Олжас Бектенов тосуп алган. Путин ошондой эле башка өлкөлөрдүн башчылары менен жолугушат. Буйруса эки президенттин жолугушуусу биздин мигранттар үчүн жакшы маселелерди чечилишине себеп болот деген ойдобуз. Уважаемый Ильхам Гейдарович, очень рад вас видеть снова. У нас объем нашего взаимодействия большой, и если бы мы встречались, мне кажется, каждый месяц было бы о чем поговорить. Обращаю внимание на то, что по ключевому вопросу, а именно по вопросу торгово-экономического взаимодействия, наши отношения развиваются позитивно, 4 с лишним миллиарда оборот и 4,3, по-моему, 4,5 – это прямые инвестиции российские в экономику Азербайджана. Ну и тенденция хорошая, в первом полугодии уже, по-моему, 13% рост. В общем, все позитивно развивается. Мекенибизден дагы бир жакшы кабарды айта кетели. Көлдүн Карасай айылынын Кытайдан чек арасына чейин барчу Барскоон 3 Турфан Аксуу жолу жасалып башталды. Жолдун узундугу 58 чакырым. Бул жолдо бийиктиги 3600 метр болгон ашуу бар. Ал жактан малчы чек арачылар атайын унаалар менен гана өтө алчу. Эми жол кеңейтилип, түздөлүп,
оор жүк ташуучу автоунаа жана атайын техника өткөнгө ылайык тапылмакчы. Ушул эле жолдо 16 көпүрө салуу пландалууда. 18:00-дөн уже черновой бүткөн 15:740-га чейин. 15:00-дөн 15:740-га общий протяженность 740 метр 2 камацу иштеп атат. Анда черновой бүткөн өкө уширениясында кетип атат да. Ошондо 3 километр черновой бүткөн. 3 километрин черновой бүткөн. 15:00-дөн 18:00-га чейин черновой бүткөн. Азыр только понижение, уширениясын кетип атат. Экскаваторлар. Перевал, биздин перевал 15:740-да перевалдын чокусу. То что жана коридор боло турган жер 4 метр понижениясы. Ал жерде 15:00-дөн перевалдын өзүнө 2 экскаватор кубалап келип атат. Перевалдын өзүнөн 18:00-га ылдыйкы серпантинге 2 экскаватор кубалап кетип атат. Мына бүгүнкү күндө уже 3 серпантин түшүрүштү. Он 15:820 ортосунда кетип атат да. 15:810 болуп калат где-то. Негизи эле Кыргызстан өнүгө берсин, биздин мамлекет дайыма алдыңкы мамлекеттен боло берсин деп бирден лайк басып жакшы сөздөрдү жаза кетиңиз. Ошондой эле Европага жумуш издегендер дагы Береке.ру сайтынан жумуш тапса болот. Береке.ру приложениясы Google Play'де да бар. Маалыматты группалар менен таркатып коюңуз. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, датсыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.